Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Коёндун арманы. Бул окуянын чын төгүнүн эч ким билбейт. Анткени менен бир жолу тайгандар коёнду кууп калышты. Коён шорду, буту үзүлгүчө шамал менен тең жарышып, тоо токойду аралай качып жүрүп, өлдүм талдым дегенде араң кутулду. Өпкөсүн баса албай, бадалдын түбүндө жатып, койрогумдун кыскалыгы абийир болбодубу? Узун болгондо иттер жетип алмак. Ансыз деле долорсугуман аз жерден тиштеп кое жаздады, деп ойлоду. Анан коёндун узун кулактары жакынап келаткан дабышты угуп калды. Караса куу түлкү келип калыптыр. Узун кулак, алаң көз коён түлкүдөн качам деп барып, аз жерден карышкыра жем болуп кала жаздады. Бөрү менен түлкү олжосун талашып отургуча коён жылт коюп алыстап кетти. Коён качып баратып, өз тагдырына нааразы болуп, менден бактысыз бир дагы жандык болбосо керек. Бүркүт менен үкүн айтпаганда да киши, ит, карышкыр, карчыга, айтор буту менен басып, канаты менен учкандардын бардыгынын аңдаганы эле мен. Атүгүл каркылдаган каргалар да бөжөктөрүм илип кетишет. Азырго качып кутулуп эле жүрөм. Кийин баары бир кармап жеп коюшат. Шырп эткен шоораттан коркуп үркүп жашагандан жадап өттүм. Мынтип жанбаккыча өлүп тынганым артык, деп сууга чөгүп өлмөкчү болуп дайрага жөнөп калды. Дайранын жээгине келгенде бут алдынан шырп этип көнөстөп жатышкан бакалар качкан тейден сууга секирип атышты. Буларды көрүп коён нес болуп тиктеп калыптыр. Менден да корккондор бар турбайбы, деп ойлоду алам көз ичинен. Гүлдөн гүл тандап учуп конуп жүргөн көпөлөктөрдү, кызылдап чуркаган кумурскаларды, кыктоголотуп түртүп бараткан коңузду тебелеп салууга узун кулак коёндуктун кубаты жетмек. Ушулардын бардыгы менден коркушат, деп алаң көз өзүнчө сыймыктанды. Дүйнөдөгү эң коркок мен эмесмин. Мынабу кибелеген немелерге да өмүр кымбат экен. Булар жашоого жанталашып жүрүшсө, мен эмнеге сууга чөгүп өлмөк элем? Коён муну айтып кубангандан секирип, эң коркок мен эмесмин, мени коркок дебесин, деп ырдаган бойдон үйүнө жөнөдү. Ушуну менен кичинекей бөбөктөр, кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.